Саламатсыңарбы окуучулар? Информатика сабагы 4-чү чейректин 1-чи сааты. Сабактын темасы мультимедиа технологиясы, мультимедиа түшүнүгү. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта силер мультимедиа технологиясы жөнүндө түшүнүк аласыңар жана аларды колдонуу чөйрөлөрү менен кеңири таанышасыңар. Мультимедиа деген өзү эмне? Мультимедиа бул экранда маалыматты, башка айтканда текстти жана графиканы үн жана кыймыл менен бириктирүүнү камсыз кылуучу атайын программалык жабдык. Мультимедиа түшүнүгү тарыхый түрдө келип чыккан. Мурда ар бир информация каражатына информацияны берүүнүн өзүнө таандык өзгөчө тиби мүнөздүү эсептелген. Китептерде, газета журналдарда, текст жана графикалык иллюстрацияларда, радио уктурууда, үн жазууда жана угузууда, сөз жана музыка, телекөрсөтүүдө жана кинематографта кыймылдоочу көрүнүш, музыка жана сөз, кол жазма, машинкага басылган басма, фото, кино, аудио жана видео документтер тарыхый болгон жана өзүнчө каралган. Эсептөө техникасынын өнүгүшү менен 80-жылдардын ортосунда текстти, үндү, сөздү, графиканы жана видеону бириктирген комплекстүү документтерди түзүү, сактоо жана көчүрмөлөрүн алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай документтер мультимедиалык документтер деп аталган. Аларды түзүү жана көчүрмөлөрүн алуу үчүн программалар мультимедиалык программалар деп аталат. Ал эми мындай иштер аткарылуучу жабдуулар мультимедиалык жабдуулар болуп эсептелет. Биз көптөгөн компьютердик программалар менен иштеп жатып, текстти жана сүрөттөрдү эле көрбөстөн үндөрдү угабыз. Анимацияларды жана видеороликтерди көрөбүз. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү бизге мультимедиалык технологиясы камсыздап берет. Мультимедиа технологиясы бул интерактивдик, башка айтканда диалогдук режимде үн, видеороликтер, анимациялар, статикалык сүрөттөлүштөр жана тексттер менен бир эле убакта иштөөнү камсыз кылуучу технология. Мультимедиа технологиясы көп мүнөздөгү өзгөчөлүктөргө ээ болгон ар түрдүү мультимедиалык продуктыларды түзүүгө негизделген. Мультимедиалык продукт деген өзү эмне? Токтолуп кетсек, мультимедиалык продукт курамында музыканын коштоосу, видеороликтер, анимация, сүрөттөр жана слайдтар галереясы, ар кандай информациялык базалар болуучу интерактивдүү компьютердик продукт болуп эсептелет. Мультимедиалык продуктулар төмөнкүлөрдөй бөлүнөт. Энциклопедиялар, үйрөтүүчү программалар, өнүктүрүүчү программалар, балдар үчүн программалар, компьютердик оюндар. Графика, үн, видео жана текст мультимедиалык продуктуга бириктирилгенде чоң көлөмдөгү эс талап кылынат. Ошондуктан мультимедиалык продуктуларды сактоо жана жайылтуу үчүн адатта оптикалык дисктер колдонулат. Мультимедиалык технологияларды колдонуу чөйрөлөрү. Билим берүүдө, маданият жана искусстводо, илимде, бизнесте, медицинада жана башка көптөгөн чөйрөлөрдө кеңири колдонулат. Алардын айрымдарына токтолуп кетсек, билим берүүдө электрондук окуулар, мультимедиалык энциклопедиялар жана маалымдамалар, виртуалдык лабораториялар. Медицинада ооруларга диагноз коюуда, дүйнөлүк деңгээлде тажрыйба алмашууда. Маданият менен искусстводо компьютердик ритмдер, музейлер, живопистик чыгармалардын цифралык коллекциялары, музыкалык чыгармалардын жазылмалары, илимде компьютердин модельдөө системалары, бизнесте реклама, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу,
ошондой эле адам ишмердүүлүгүнүн бардык чөйрөлөрүндө кеңири колдонулат. Бүгүнкү сабакта силер мультимедиа технологиясы жана анын ар кандай чөйрөдө колдонулушу жөнүндө түшүнүк алдыңар. Силерге тапшырма окуу китебинин 112 бетиндеги 16 параграфты окуп чыгып, төмөнкү суроолорго жооп бересиңер. Мультимедиа деген эмне? Мультимедиа технологиясы кайда колдонулат? Мультимедиалык продуктылардын өзгөчөлүктөрү кайсылар? Ушул суроолорго толук жооп жазгыла. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Бүгүнкү сабак аягына чыкты.